Биз бул жерде биринчи жасаганыбызда биринчи эмнесинен баштайбыз? Биринчи аталышын баштайбыз, а? Математика, физика, техника жана информа- информациялык технологиялар институту. Бул биздин институттун аталышы. Эми ушул текстти баардыгын чоң тамга кылып алыш үчүн биз Shift менен F3'тү басабыз, а? Shift кошо F3'тү басабыз. Баардыгы чоң тамга болуп калды. Эми биз бул жактагы шаблондордон колдонсок болот. Анан жок, бул шаблондор бизге дешевый эле, мына өзүбүз эме бар экен, а? Ушул жакшы экен, а? Ушуну колдонуп көрө берели. Шаблондор бизге дешевый эле болуп калды. Биз жаңы шаблон түзүшүбүз керек десек дагы, жаңы шаблондорду түзсөк боло берет да. Институту биз бул жерге сөзсүз түрдө анын сүрөтүн коюп коюшубуз керек, а? Биздин институт Ошмунун главный корпусунда жайгашкан. Демек, Ошмунун главный корпусунун сүрөтүн алып келип жайгаштырып койсок болот да. Мен бул жактан папкаларды ачып атам. Себеби менде сакталган сүрөттөр бар. Буга чейин сакталган сүрөттөр. Ушул жактан мен сүрөттөрүн алып коем. Силер дагы кайсы бир компанияны же болбосо ошондой презентацияны жасай баштаганыңарда биринчи сүрөт топтомун топтоп алышыңар керек болот. Фотосессия уюштуруп же болбосо же интернеттен маалыматтарды алып жасап аткан болсоңор, алардын жакшы сүрөттөрүнүн баарын чогултуп алышыңар керек болот дагы, бир жерге сактап алышыңар керек болот. Э, Корпустун сүрөтүн алып келип бул жерге коюп атам. Сүрөттү алып келип атканда мен эң жөнөкөй жол менен алып келдим. Жанагы интернеттен алып атканда сүрөттү копировать этип анан бул жака вставить этип атпадыкпы? Бул жерде мен папкадан алып келип аткандыгым үчүн сүрөттү курсор менен байлап алдым дагы. Курсор менен, курсор деген мына мышканын стрелкасы турат, а? Бул курсор болуп эсептелет. Ушул кармаган боюнча мен мышканын кнопкасын кое бербестен программага алып келдим да. Программага алып келип ачтым дагы. Анан ушул жерге келгенде мен коюп атам, кой берип атам. Э, Сүрөт биздин презентацияга келип жайгашып атат. Телефондон жасап атканыңарда силер импорт деген команданы аткарасыңар. Мына жерде экспорт, так. Мына жерде вставка телефондон же болбосо ну, изображение из интернета, рисунки, мына ушул жерлерден фото альбом, ушул жерден сүрөттөрдү ушул командалар аркылуу алып келип кое аласыңар. Эми биз сүрөттү жарашыктуу кылып жайгаштырыш үчүн өзүбүз бул жактан сүрөттүн жогорку менюдан формат деген менюга кирдик. Бул формат менюсу биз качан сүрөттү белгилегенибизде гана активдешет. Мисалы мышкабызды башка сүрөттү белгилебей турган болсок, ал формат менюсу жок да жогоруда. Биз качан сүрөттү белгилегенибизде формат менюсу активдешип атат дагы. Сүрөттүн өзүнүн параметрлери жогоруда чыгып атат. Ушул жерден өзүбүз каалаган көрүнүштөрдү тандап алабыз. Бул жерден мисалы мынау айлана түрүндөгү көрүнүштү тандап алып, ушул жерге жайгаштырып койсок болот. Биз сүрөтүбүздү кандай кылып жайгаштыралы? Биз сүрөтүбүздү бир чекеге коюп туруп, так, могул жерге коелу дагы. Эльпис түрүндө эмес, толук айлана түрүндө сүрөттү жайгаштырып алалы. Ал үчүн обрезка дегенге келебиз. Обрезка. Обрезканы бассак, биздин сүрөтүбүздүн границасын көрсөтүп берет. Биз телефондон деле жанагы изменить рисунка дегенде ушул көрүнүш көрүнөт, аны пайдаланып эле жүрөсүңөр. Керектүү аймакты белгилеп көрсөтүп алдык дагы. Курсорду сүрөттөн сырткары башка жака
бир басып койгонубузда биздин сүрөтүбүз ушул боюнча калат. Эми могул чекесиндеги ак серый түстөгү контур бизге жакпай турат деп элестетели. Ушул серый цветтеги контурду биз такыр жок кылып салайлы. Граница рисунка деген бул жерде өзүнчө команда турат. Граница рисунканы белгилесек, түстөр турат. Нет контура дегенди басып койсок, бул жерде өзгөчө башкача жасалга пайда болуп калды да. Сүрөт өзүнчө башкача болот. Ушул нерсени коюп алсак болот. Анан мына биздин текстибизди бата турган кылып, кичирейтип бул жерге жайгаштырып алабыз. Текст калабызды атышына карап чоңойтуп, кичирейтип ала берсек болот. Так, физика, математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институтуга биз менен не деп уран коюп коелу. Бир лозунг жазып коелу мына түбүнө. М, так, ставка. Биз текст каланы алыш үчүн бул жерден ставка деген менюга кирдик дагы. Надпись деген команданы тандап алып, текст жаза турган талааны өзүнчө коюп алдык бул жерге. Эми биз бул жерге башка тексттерди жазсак болот. А, Дайыма Özür dilerim, özür dilerim. Bizim ошмунуку да. Жаңылыктар биз менен деп коелу. Жаңылык жаңылануулар биз менен. Биз менен деп лозунг жазып койдук. Буну дагы Shift F3 командасы менен. Бул жерде белгилеп атканда баштан көрсөтүп коеюн. Мынау тексттик талаа жазып турган жерге курсорду алып бардым дагы. Мышканы тексттин үстүнө бир бастым. Биз бул жерде баскандан кийин тамгаларды жазып, текстке өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Кимдин звугу калып кетип атат бул жерде? iPhone. Звугун өчүрүп койдум. Тексттик тексттин баардыгын Ctrl A менен белгилеп алдык. Ctrl A бул выделение, кечегиде жазганбыз. Белгилегенден кийин гана биз Shift F3'тү бастык. Shift F3'тү бастык дагы. Эми мынол жазылып турган текстибиз кичинекей болуп турат, а? Буну чоңойтуш үчүн эмне кылабыз? Жок, бардыгын чоң тамга кылып алдык. Чоң тамга менен, баш тамга менен жазып алдык. Эми шрифтин көлөмүн чоңойтушубуз керек да. Шрифтин көлөмүн чоңойтуш үчүн анда бул жакка карап тургула. Но главная менюсу турат. Бул главная менюсу дайыма эң көп иштетилген инструменттер ушул жакта жайгаштырылган. Ал деген ол текст менен иштеп атканыбызда главная менюсунда тексттин параметрлери баары турат. Биз бул жерден шрифттин стилин өзгөртсөк болот. Мисалы, кайсы шрифти коюп коелу? Мынау жерден мынау шрифтин шрифти коюп коелу дагы. Шрифтин размери бул жерде турат. Биз ушул жерге мышка өзүбүз цифраны жазуу менен шрифти өзгөртүп алсак болот. Бул жердеги галочканын немесин үч бурчтук жанагы тандап алууга алып келип туруп, ал жерден шрифтин көлөмүн тандап алып чоңойтсок болот. Анан өзүбүз бул жакка карап көлөмүн карап, өзүбүзгө ылайыктуу жерге чейин бир шаг чоңойтуу бул жерде өзүнчө көрүнүп турат. Ушул аркылуу чоңойтуп алсак болот да. Бизге ушул шрифтин ушул көлөмү боло берет деп эсептейли. Эми бизге бул жерге эмне керек болуп атат? Бизге мына институттун аталышы менен биздин лозунгубуз экөө почти айырмаланбай калып атат да. Биз ушул жерге бул лозунг экенин көрсөтүп коюш үчүн мындай нерселерди алып келип алсак болот. Бул жерден ставка кайра эле. Ставкадан биз фигура деген бөлүмгө келип алабыз. Фигуранын ичинен өзүбүз каалаган бир фигураны тандайбыз. Бул жерде элиппиз,
төрт бурчтук айлана, стрелкалар жана башка өзүбүзгө керектеле турган фигуралардын баардыгы, элементтердин баардыгы ушул жерде турат. Бул жерден биз мисалы мына төрт бурчтук деле алабыз дагы. Мына сүрөтүбүздөн бул жака чейин жайгаштырып алабыз. Жайгаштырып алгандан кийин биз текстти биринчи жазып, мына элементти кийин алып келгендигибиз үчүн үстүнө жайгашып калды да. Бул жерде эми слойлор менен иштейбиз. Слой дегенде биринчи план, экинчи план, үчүнчү план болуп кете берет да. Бул биздин көрүп турган бул элементибизди биз арткы планга өткөрүп коебуз. Ал үчүн биз мышканын сол кнопкасын басабыз. Мышканын сол кнопкасын бастык. Бул жерде на задний план деп турат. На задний план. Эң арткы планга биз нол фигураны тик бурчтугубузду өткөрүп койдук. Эми бул жерден биз түсүн өзгөртүп койсок болот. Мына жашыл түс бул жерге жакшы, негедир жакшы болбой атат деп ойлойлу да. Э, Көк кылсак да болбойт, себеби биздин фонубуз көк болот дагы. Аны менен анчалык деле айырмасы болбой калат. Бул жерде кандай кылсак болот? Мисалы, заливка фигура деген бул биздин нол элементибиздин тик бурчтугубуздун түсү. Ал жерден э, эң көп колдонулуучу негизги түстөр чыгып турат. Биз ушул түстөрдү тандап өзгөртсөк болот. Мисалы бир түстү тандап алып, өзүбүзгө дагы мындай анчейин ыңгайлуу болбой баратса, аны өзгөртүп алууга дагы болот. Мисалы мынаны коюп коелу. Контур фигура деп турат. Мына чекесинде кичинекей линия, бул контур фигура. Контур фигураны биз нет деп кое берели. Мына жерден түстү өзгөртүп атканда биз мына карандаштын пипетка деп турат, ушул пипетка аркылуу биз өзүбүз сүрөттүн кайсы бир бөлүгүндөгү түс жагып атса, ошол түстү көрсөтүү аркылуу, мисалы мына университеттин кызыл түсүн алайлы дей турган болсок, бул түстү көрсөтүп туруп, бул жерди тандап алып алдык. Э, так. Болду, биз буну жайгаштырып кое берели. Бул биздин биринчи бетибиз болду. Эми экинчи бетине өтөбүз. Экинчи бетине өткөнүбүздөн кийин институттун сөзсүз түрдө тарыхына бир аз, институттун бир аз көз чаптырабыз. Себеби кайсы жылы ачылган, кандай болуп келатат, эмне болуп өзгөргөн деген кыскача маалыматты жазып коюшубуз керек да. Э, Так, математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институту 1952 жылы физика математика факультети болуп түзүлгөн. Физика же математика жана физика беле? Математика жана биринчи физика болуш керек. Физмат деп айтылган да. Физика математика факультети болуп түзүлгөн. Бул жерге Ош мамлекеттик университетинин математика, физика, техника жана информациялык технологиялар институту 1952 жылы физика, математика факультети болуп түзүлгөн. Э, Экинчи 2023 жылы
институт макамын алган деп коебуз. Себеби факультет болуп түзүлүп атат дагы. Анан институт макамын алып атат да. Эми бул жерге институттун тарыхы болгондон кийин биз мүмкүн болушунча ошол учурдагы сүрөттөрүнөн жайгаштырууга туура келет. Ал сүрөттү жайгаштырып коелу. Ошол эле жака келебиз. Бул жерде биздин институт университеттин главный корпустун эски сүрөтү турат. Бул 1960 жылдар аралыктарында тартылган сүрөт. Мына бак дарактар кичине учуру ушул эски сүрөттү коюп коелу, э. Форматтан биз баягы эле жол менен мына обрезка аркылуу биз сүрөтүбүздүн керектүү аймактарын белгилеп алдык. Институттун тарыхы деген жерде биз өзүнчө мынау жанагы койгон элементибизди Ctrl S менен белгилеп туруп, Ctrl S менен копировать эттим дагы бул жака Ctrl V менен вставить эттим. Биз шапкасына ушуну коюп койдук. Буну дагы биз задний планга өткөрүп коебуз. Артка планга коюп койдук. Кийинки слайдтарыбызды ушул стилде алып кете берсек болот да. Эми кайсы бир учурларында биз фонубузду башка фонго алмаштыралы деп ойлоп калалы да. Мисалы, мына тарыхына келгенде исторический фон деп көрөлү. Картинкадан бул жерде исторический фон. Мисалы, мына фонду алып көрөлү. Сүрөттү ачтык. Кадимкидей эле сүрөттү ачтык. Сүрөттүн үстүнө мышканын сол оң кнопкасын басканда бул жерде командалардын аталышы чыкты. Биз бул жерден copy image деп турат. Копировать картинку аны алдык дагы. Кайра презентациябызга келдик. Бул жака вставить этип койдук. Биздин фонубуз келип жайгашты. Аны өзүбүз каалагандай чоңдукта, мына беттин общий размери менен бирдей кылып жайгаштыралы дагы. Аны дагы жанагындай эле жол менен задний планга өткөрүп коелу. Эми бул жерде мына биздин текстибиздин түсүн өзгөртүүгө туура келет. Себеби биздин фонубуз ачыгыраак түстө болгондугу үчүн биз бул фонубузду мындай күңүр түстөгү тексттерге алып келишибиз керек. Мына түстү коюп коелу. Андан кийин улантабыз. Андан кийин биз мына текст менен элементибизди кошо экөөнү тең белгилеп көчүрүп алдык дагы. Ушул жерге эле өзгөртүп кете беребиз. Адистиктер. Адистиктердин тизмесин бул жерге дизайн
жана башка адистиктерди бул жерге жайгаштырабыз дагы. Эми биздики сүрөтүбүздү бул жерге программист коянды сүрөттү издеп көрөбүз. Бул жерден сүрөттөрдү. Ушул жерде мындай кылып көрөлү. GIF деп издеп кое турган болсок, мындай кыймылдап аткан сүрөттөр чыгат да. GIF деп издесек, мына copy image деп көрөйүн. Что-то кыймылдап атат бул. Жок. Canva'da болот. Компьютер кандай болот? Анда даяр шаблондор бар, ошолорго эле өзгөртүп, не кыласың, бул жакта өзүң иштесе алсың. Биздин Канвада дадыбы. Жок, PowerPoint'тон. Ал жактан Google'дан сүрөттөрдү алып келип коюп атам да, жайгаштырып атам да. Эми ушул жагын карап көрөлү. Дальше калган маалыматтарды ушул сыяктуу улантып кете бересиңер. Ал жерде адистиктери, андан кийин дагы бир презентация кошуп, ал жерде жетекчилик деп койсок болот, директори бул, негиздөөчүсү бул деген сыяктуу. Андан кийин дагы бир презентацияга создать слайд деп туруп, студент студенттердин пикири, мисалы биз ушундай окуп атабыз, бизге артыкчылыгы мындай, кемчилиги мындай деген сыяктуу пикирлер болушу мүмкүн. Андан кийин бүтүрүүчүлөр кайсыл жерде иштеп атат? Бүтүрүүчүлөр чындап эле жакшы жерлерге ишке жайгашып атабы бүтүрүүчүлөр, же ончолук деле бүтүрүүчүлөрү жокпу деген сыяктуу маалыматтар кетет. Рекламалык презентация болуп аткандыгы үчүн мүмкүн болушунча бирок жакшы жагын айтканга аракет кылат. Анан мисалы конкуренттен дагы пикир алып койсо болот да, же болбосо кандай дейбиз? Ушул эле сыяктуу башка бир компаниянын ушул компания жөнүндө пикири болуп калат да. Ал өнөктөштөн 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 пикир деген эле тура болот, өнөктөштөн пикир деп коелу. Фото. Жөн эле фото, сүрөттөр деп коелу. Ал жерде мисалы биз неме китепканалар болсо, китептердин сүрөттөрүн, окурмандар окуп аткан сүрөттөрдү жайгаштырып коебуз. А бул жерде болсо студенттердин жанагы окуп аткан сабак учурлары, эс алып аткан учурларынын сүрөттөрүн алып туруп, же маданий иш чараларды өзүнчө кошуп койсок болот бул жерде. Маданий иш чаралар, илим жолу, илимий изилдөөлөр деген сыяктуу. Бул категориялар ушундай болуп кете берет. Эми презентация жасап атканда биз анимацияны колдонсок болот. Ал үчүн мисалы мына жерге биз анимация колдонолу.
Силер эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар? А? Эмне деп сүйлөшүп атасыңар сабак тууралуу? Анимация коюп атканыбызда, анимация өзүнчө менюнун арасында турат. Биз анимацияга келебиз дагы. Анимациялык мынол жылдызчалар азыр активный болбой турат да. Буларды активдештирип алыш үчүн биз качан элементти белгилегенибизде булар активдешип атат. Бул себеби анимациялар могул жерде биз кое турган элементтерге тиешелүү команда болгондугу үчүн качан биз белгилегенибизде активдешип атат. Мисалы бул жерден вылет дегенди коелу дагы. Аны оң жактан учуп чыксын деп коюп атабыз. Могул жердеги текстке коюп туруп, алар дагы вылет, буну дагы слева деп коелу. Э, Бул жерден биз буну болсо кандай кылып коелу? Биз айланып чыга турган кылып коелу. Бул өтө эле узак кетет. Мындай эле кылып коелу. Эми переходдорду коюп койсок болот, а? Переходдор биз презентациянын баардыгын бир белгилеп алуу менен переходдордун баарына бир коюп койсок болот. Не болду? Не болуп кетти? Отур. Переходдордун презентациянын баардыгын бир белгилеп алып туруп, бул жерде переходы деп турат, жогорку менюда переходы дегенди ачып алабыз дагы. Ал жерден өзүбүзгө жаккан, өзүбүздүн табитибизге туура келген бир переходду общий баардыгына коюп койсок болот. Анан аралатып туруп ар бир слайд үчүн өзүнчө переходду тандап койсок да болот. Мисалы, бул жерден өзгөртүп кете берели. М, Өзүбүз каалаган переходдорду тандап алдык. Эми ушуну эле биз демонстрация кылып экрандан чыгарып беребиз. Ал үчүн F5 кнопкасын басабыз. F5 кнопкасын басканда биз жанагы койгон переход менен чыгып келип атат да. Кийинки презентацияга өтөбүз. Институттун тарыхы. Биз бул жерге анимация жайгаштырып койгонбуз. Текстибиз жок. Стрелканы кийинки өткөрө турган стрелканы басканыбызда гана биз берген анимация менен текстибиз, маалыматыбыз чыгып келип атат да. Адистиктер чыкпай турат. Себеби биз бул жерге дагы анимацияны берип койгонбуз. Могул GIF файл болгондо кыймылдап туруш керек эле. Эми ар бир адистик үчүн бул жерде өзүнчө пикир айтышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир адистикке, ар бир абзацка өзүнчө анимация берип койдук. Мисалы, графикалык дизайн адистиги ушундай адистерди тарбиялайт. Пайдалары ушундай, колдонмо математикада ушундай окутулат. Ар бири үчүн өзүнчө токтолуп келгенге бул жерде мүмкүнчүлүк болот. Энергетика адистиги, IT программист адистиги сыяктуу жетекчилик жөнүндө өзүнчө пикир айтып, студенттер ушундай окушат, ушундай билим алышат. Аны студенттердин өздөрүнүн пикири менен айтсак болот. Бүтүрүүчүлөр биз ушул окуу жайды бүтүп бул жерде иштеп атабыз, же бул бүтүрүүчү бул жерде иштеп атат деген сыяктуу маалыматтар бул жерде кетет. Өнөктөштөн пикир: биз бул компания менен кызматташып ушундай жетишкендиктерге жеттик, тажрыйба алмашып турабыз деген сыяктуу пикирлер болот. Илимий изилдөөлөрдө кандай болуп атат, кандай ачылыштар жасалды илим жолунда, маданий иш-чаралар кандай деңгээлде өтөт, фото сүрөттөр, булар фотогалерея, биз мактана турган нерселерибиздин баардыгын фото сүрөттөргө камтып коебуз. Анан эң акырында сөзсүз түрдө кошуп кое турган нерсе бар. Ал байланыш байланышуу үчүн. Ал жерге Instagram баракчалары, телефон номерлери, мейл почталары, анан даректердин баардыгы ушул жерге жазылат байланыш үчүн.
башка ишканалардын презентациялары негизинен ушул маалыматтар камтылат. А, дагы жана башка маалыматтарды камтып, чоңойтуп бул ар бир графикалык дизайнердин же болбосо пиар адистеринин өзүнүн чыгармачылыгы, өзүнүн чеберчилиги болуп кете берет.